Саламатсыздарбы туугандар. Бүгүнкү сөздү мен бир аз дагы бир саясий байкот жөнүндө айтып кетер элем. Бул деген этатизм. Этатизм же центризм же мамлекетчилдик, орусча айтканда государственничество. Этатизм деген сөз негизи өзү бул бизге Франциядан келген. Францияда мамлекет деген сөз бул этат. Бул деген ой этатизм, саясий багыт адамдын толук мамлекетке ишенимдүүлүгүн сүрөттөйт да. Государство бул абсолют деп айтылат да. Мамлекет бул эң негизги нерсе. Мамлекеттик машина бул эң күчтүү, коомдо эң чоң мындай укмуштуу кандайдыр бир уюм деп айтылат да. Ал ошондо этатисттер мамлекеттин кызыкчылыктары үчүн жарандар өзүнүн эркиндигинен ажыратылышы ыктымал. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жер жарандардын эркиндиги тепселинсе эчтеке болбойт деп эсептешет этатисттер. Ошондуктан этатизм толугу менен мамлекеттин кызыкчылыгы деген сөз менен жабылып, көптөгөн иштерди укук бузууларга барганга даяр турчу мындай саясий багыт да. Көбүнчө эгерде биздин бүгүнкү турмушубузду карасак, Кыргызстанды карасак, этатизм биздин Кыргызстанда күчтүү. Биздин Кыргызстанда эмгичектик көп адамдар мамлекетти абсолюттук авторитет катары карашат да. Бирок ошондо унутушат, мамлекеттик аппараттын ишин кадимкидей эле Кыргызстандын жарандары алып барат. Ал жарандардын Кыргызстандын орточо жарандын кандай мүнөзү болсо, кандай жөндөмү болсо, так ошондой эле мүнөз жөндөмдөргө ээ болот. Ал ошондуктан кандай жакшы жактары болсо, кандай жаман жактары болсо, так ошондой эле жактар мамлекеттик кызматчыда бар. Ошондуктан этатизм эгерде толугу менен ага ишенсе, өтүп кетсе, бул деген көбүнчө жанакы кээ бир адамдардын мамлекеттик кызматта жаман иш жасаса да, ал жаман ишин актап коюуга алып барып туруучу да багыт. Бирок азыркы кезде бүт мамлекеттик кызматта иштегендердин көпчүлүгү этатисттер. Анткени мамлекет кызыкчылыгы үчүн мындай болуш керек, мамлекет үчүн мындай болуш керек, өкмөт үчүн мындай болуш керек деп айтышат. Ошондуктан этатисттер бул түзмө-түз баягы авторитардык режимдин мындай орношуна жардам берүүчү негизги армия деп айтылат да. Ошонун жактоочулары. Этатизмге каршы антиэтатизм деген саясий багыт пайда болгон. Ошол жерде антиэтатизмде төмөнкүдөй айтылат. Мамлекетте толук баягы укуктук жана коопсуздук суроолору негизи мамлекет чечиш керек. Бирок мамлекет эч качан коомдук жашоого жана экономикага тийгилишпеш керек. Антиэтатисттер, кээ бирлер, мисалы үчүн анархисттер, толугу менен мамлекеттин кереги жок дешет да. Мамлекет кичинекей болуш керек деп. Ошонун ичинде минархизм деген да багыт бар. Бул либертарианствого жакын. Минархизм айтат, мамлекет бир гана сот, коопсуздук, армия жана минимальный жанагы салык чыйноо службасы болуш керек. Мамлекетте калган службалар толугу менен жеке менчик колдо калыш керек деп эсептешет да. Кээ бир мисалы үчүн антиэтатисттер автономизм деген бир саясий багыт менен алек болушат. Автономизм бул такыр толук мамлекеттен бошонуп, кичинекей аймакты баягы мамлекеттин таасирин жоготуп, ушул кичинекей аймакта элдер, жарандар өзү баягы гректердинкиндей полис государство, полис мамлекет, шаар мамлекет болуп жашаганга үндөйт да. Мындай дагы Генри Дэвид Торо деген мындай бир эволюциондук антиэтатисттик ою бар. Ал эссесин жазган «Жарандык баш ийбестик» деген эссесинде төмөнкүдөй сөз жазат. Мен деген толугу менен макул болот элем төмөнкү сөзгө дейт. Эң жакшы өкмөт бул эң аз бийлик кылган өкмөт деп айтат. Мен деген ушул нерсени тез-тезден улам анан көбүрөөк ушул нерсенин болушуна каалайт элем дейт. Акырында ушул сөздүн аягына карасам дейт, бул деген
төмөнкү девизге төмөнкү уранга алып келет. Эң мыкты өкмөт бул бийлик кылбаган өкмөт деп айтат да. Качан эл ушуга даяр болгондо ошондо гана элдин кызыкчылыгын көздөгөн өкмөт пайда болот деп айтат да негизги Генри Дэвид Торо. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе ушул этатист, антиэтатист саясий багыттар жөнүндө. Бул деген Паркинсондун мыйзамдары. Паркинсон деген шал оору бар, бирок Паркинсондун мыйзамдары ал шал ооруга тиешеси жок да эч кандай. Паркинсондун мыйзамдары бул Сирил Паркинсон деген киши, Сирил Норткот Паркинсон деген киши аларды таап туруп анан бекиткен ушундай мыйзамдарды. Ал мыйзамдар 1955-жылы жасалган. Өзү Сирил Паркинсон ошол Филиппин, Индонезия университетинде профессор болуп иштеген. Анын мыйзамы төмөнкүдөй айтылат. Биринчи Паркинсондун мыйзамы. Ар кайсы өкмөт кызматчысы өзүнүн кол астында иштегендерди көбөйткөнгө аракет кылат. Демек, мамлекеттик бюджетти көбүрөөк кандайдыр десем коротууга аракет кылат. Бирок ар бир мамлекеттик кызматчы эч качан өзүнө карама каршы келе турган атаандаштарды сүйбөйт. Экинчи мыйзам. Ар бир мамлекеттеги кызматчы бири-бирине жумуш жаратышат. Ал жумуштун элге кереги жок болсо деле, баары бир алар ошол жумуш менен алек деп айтат да. Анан дагы экинчи Паркинсондун мыйзамы. Мамлекеттин ар бир адамдын чыгымдары кирешеси менен кошо өсөт деп айтат да. Ошондуктан мындай дейт, эгерде мамлекетте салыктын саны, баасы көбөйсө, ошончолук мамлекеттик чыгымдар көбөйөт. Бул мамлекеттик чыгымдар бюрократиянын жана мамлекеттик кызматчы чиновниктердин көбөйүшүнө кандайдыр бир түзмө-түз финансылык каржы болуп берет. Үчүнчү Паркинсондун мыйзамы. Мамлекеттин аппаратынын көбөйүшү менен бул мамлекеттик аппараттын татаалданышына алып келет. Татаал мамлекеттик аппарат бул деген өлүм деп айтат да Паркинсон. Анан мисал болуп алып келет. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматчылар айтат, биз могу реформаны жасайбыз, муну жасайбыз, тигини жасайбыз, бизге акча керек, бизге дагы специалисттер керек деп туруп специалисттерди көбөйтө берет. Бир күнү мамлекеттик кызматчылар баягы короткон акча мамлекеттин жалпы кирешесинен ашып кетет дагы, мамлекет карыз алганга аргасыз болот. Мамлекет анан карыз ала берет. Ошентип бир учурда Грецияда болуп калат да, мамлекетте акча жок калат, мамлекет өзүнүн жарандарына чоң акча карыз болуп калат. Андан сырткарда тышкы инвесторлорго, тышкы МВФ дүйнөлүк банктарга чоң карыз болуп калат. Ошондо мамлекет карыздарын бере албаганынан Евросоюз болобу, биздин мисалы үчүн учурубузда Россия болобу же башка чоң мамлекет келип туруп карыздарын сатып алып, толугу менен ушул мамлекеттин ичинин экономикасын жана өкмөтүн өзүнө багындырып алат. Карыздарды төлөбөдө. Мына бул нерселер толугу менен этатисттердин иштеринин натыйжасына келе турчу нерселер. Ошондуктан биз деген Кыргызстанга жакшы келечек каалайлы десек, биз деген этатисттердин санын азайтышыбыз керек. Биз деген көбүнчө баягы либертариандык жана капиталисттик ой жүгүртүүгө келишибиз керек. Экономиканы жакшы окушубуз керек. Толугу менен этатисттерди, баягы мамлекеттин күчүнө ишенген адамдарды санын азайтса, бизге жеңилирээк болот да. Анткени дүйнө бул деген негизги капиталисттик дүйнө. Эми капиталисттик дүйнөдө акмак социалист болуп жүрүү бул бизге такыр туурага жарабайт. Ошон үчүн эгерде Кыргызстаныбыз өнсүн, биз ушул кыргыз жашообузду жакшырталы, биз деген конкурентоспособный бололу, биз ишибизди кылалы, биз деген гүлдөөлү деген ниет бар болсо, капиталисттин мыйзамдарын окуш керек да. Капиталисттин мыйзамдарын кабыл алыш керек дагы. Капиталисттердин оюн эрежелерин билип алып туруп, мыкты колдонушубуз керек.
дөңкүлөр ушул